Унутта калган кыргыз оюндарын бул күнү Озгур айылынын апалары жандантты. Адатта улуттук оюндарды ойноо жаштарга көбүрөөк таандык. Бирок азыркы өспүрүм жаштар технология өнүккөн мезгилде улуттук оюндарга басым жасабайт. Шаар жеринде дээрлик акый айтышуу, жоолук салуу, ак терек, көк терек сыяктуу оюндарынын маанисин түшүнбөйт. Бул күнү айылдагы апалар кыргыз оюндарынын баарын Нооруз майрамына карата өздөрү ойноп, жаштарга үлгү көрсөттү. Баарын башын бириктирип, жаңы келген келиндерди, мурдагы келиндерди салттарыбызды улап, ошо кыргыздын оюндарын кылайлы деп, жаш балдарыбызды аралаштырбастан өзүбүздүн оюндарыбызды бири-бирибизди тааныйлы, биригели ынтымакта болойлу деген ниетте ушундай уюшулуп отурабыз. Сүмөлөктү ушу жазга келип алдык деген ниетте, бул дагы мусулмандардын биздин жаңы жылыбыз деп эсептелет. Ошондой эле жаңы жылды белгилеп жатабыз. Майрам жакшы, бардык айылдарда, шаарда, бардык көчөлөрдө майрам аябай жакшы өтүп атат. Бардыгы азыр жаштар бардыгы ушундай уюшумдуу жакшы. Айылдагы апалар кыргыз оюндары менен кошо эле казан толо сүмөлөктү кайнатып, ырдап бийлеп, Ноорузду коңшулары менен чогуу тосту. Быйыл ошо Кулмат көчөсүндө жашоочу эле биримдикте, ынтымакта Нооруз майрамын белгилеп, сүмөлөк кайнатып жатышат. Бул жерде бардыгы ушу айылдын тургундары илгерки калган салтты колдонуп, ушундай баарын башын бириктирип, ынтымакта болуп жүрсүн деп эле ушуну уюштуруп атабыз. Президентибиз айткандай, аймакты өнүктүрүү дегенде ушу айыл аймагыбыз ушундай өнүктүрүүгө жетишсин деп ушул дагы сүмөлөктөрдү баштап мынекей. Ош шаарындагы Жапалак айыл аймактык башкармалыгынын тургундары да сүмөлөк кайнатып, чоң энелер боз үй тегеп, кыргыз баалуулуктарын, сүмөлөктүн пайда болуу тарыхын неберелерине айтып берип жатышты. Сүмөлөк бир күндө даярдалат. Пышкан сүмөлөк бир айга чейин жарактуу. Чыгыш элдеринде сүмөлөктү улуу кичүү дебей, чыпалагы менен ооз тийип, жакшы ниет кылышат. Жакшылык жылдан жылга, жакшылыкты жаңы жылдарыбыз ийгиликтүү болсун, заманыбыз тынч болсун, эли журтубузда ынтымакчылык кенен бактылуулуу балдардын бактылуулугу үчүн эмет кайнатабыз балам. Ушу Ноорузга даярданып, ушу Ноорузубуз жакшы жылдарды алып келсин. Ушул жылы казаныбыз толо аш болсун. Төшөгүбүз толо баш болсун. Сүмөлөк жасап, кыз келиндер Аллахтан бардык жакшы нерсесин тиленген. Сүмөлөктүн тилеги жакшы. Аллах баарыбызга ден соолук берсин. Ушу жылда түшүмүбүз мол болсун, элдин рызкысы кенен болсун. Кыргыз эли Нооруз майрамын чоң салтанат менен өткөрөт. Учурда жер-жерлерде Нооруз майрамына карата иш-чаралар, оюн зооктор өткөрүлүп, сүмөлөк кайнатылууда. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.